Келемиш. Класска кирерим менен балдар мага балга чуркаган аарыдай жабышты. Чынбы, Ильяс? Деп кыздардан бири сурады. Кандай болду? Амелия бизге өтө аз гана айтты. Биз түк эч нерсе түшүнбөдүк. Оба. Парталашым ийниме колун койду. Жакшысы баарын өзүң ирети менен жакшылап айтып бер. Эмне жөнүндө сурап жатасыңар? Эч нерсе түшүнбөгөндөй түр көрсөттүм. Классташтарымдын кызыгуулары күчөй баштады. Болду, калп айтпа, сен баарын билесиң. Сурата бербечи. Сен эмне, бизди дос катары көрбөйсүңбү? Эмне, Келемиш тууралуу окуя ыраспы? Түшүнүктүү. Баарынан кутулуу оңой эмес окшойт. Эмне кылсам? Баарын кезек-кезеги менен баяндап бердим. Ушул Амелиячы эч нерсе жашыра албайт. Эңкейиштен өткөн суу сыяктуу агат, сырды сактай албайт. Мектепте менден мурун келип алып, баарына сагызган сыяктуу жеткирип коюптур. Бир ай мурун менин туулган күнүм болгон эле. Досторум, классташтарым мени ар бири өзүнчө куттуктады. Тарбиячы Хакима эжей чоң таптаттуу алма белеке берди. Амелия калем белек кылды. Бирөөлөр конфет, бирөөлөр дептер берди. Бардык куттуктоолордон башым айланып кетти. Баарынан да Фаяз оозуп кетти. Ильяс, мектептен соң биздин үйгө баралы, деди куулана жымыйып. Мен сага укмуш белек даярдап койдум. Барганда көрөсүң. Классташтарымдын сөздөрү тынчтыкты бузду. Качан бүтөт бул сабактар? Күткөндө убакыт созулуп кетет, сааттын жебелери ордунда катып калгандай. Мени Фаяз эмне менен таң калтыраар экен? Менимче, ал чоң нерсе сыяктуу. Эгер кичинекей бир нерсе болсо, портфелине салып болсо да алып келет эле го. Фаяздын үйүнө келгенимде, ал мени кире беришке тургузуп койду да күтө туруумду суранды. Көзүңдү жум, антпесе кызыктуу болбой калат. Ал бир аз убакыт ички бөлмөдө жүрүп алды. Андан кийин мага жакындап, алаканыма бир жумшак, жылуу нерсени сала койду. Болду, көзүңдү ачсаң болот. Алаканымда кичинекей бир тирүү жандык турат. Коркконумдан аны полго ыргытып жибергенимди да байкабай калдым. Өзүм башка жака секирип кеттим. Ушундайда тамашалоого болобу? Колдорум титиреп турду. Коркконумдан жада калса сүйлөй албай калдым. Фаяз болсо эч нерсе болбогондой күлүп турат. Сага күлкүлүү. Кандай ойногонду тапкан экенсиң? Тиштеп алсачы. Менин сөздөрүмдө ирээңжүү менен ыза бар эле. Кой болду, эмне коркосуң? Коркпогондочу, алаканыңда Келемиш олтурса. Көңүлүм чөгүп кетти. Кетүүгө камындым. Бирок классташым мени асты үстүмө түшүп, тынчтандырып жатты. Жарайт, иренжибе, Ильяс. Бул полдун астында сарайларда жүрө турган Келемиш эмес го. Бул колго үйрөтүлгөн. Деңиздин ар жагындагы элдерден алынып келинген. Сен эмне, шаарда бир да жолу болгон эмессиңби? Шаарда айрым батирлерде мындай Келемиштер бар. Бул модага айланган. Эмне деп турасың сен? Адамдар алардан кандай кутулуунун амалын таппай жатышат. Оба, азыр көрсөтөмүн. Фаяз төшөктүн астынан качып кеткен аппак Келемишти алып чыкты. Сөздүн далили катары сылады да өзүнүн мойнуна отургузуп койду. Келемиш ошону күткөндөй гана мойнунан айлана куйругун буйтаңдатып ойноп кетти. Андан кийин Фаяздын башына чыгып кетти. Мындан эч кандай зыян жок. Көп адамдар ушундайды кыялданат. Менде бирөө гана эмес, 3 бар. Анын эркелетип жүргөнүн көрүп, көңүлүм ордуна түшүп, кызыга баштадым. Дагы бир нерсе көрсөтөйүнбү? Фаяздын добушу шаңдуу чыкты. Бул кичинекей Келемиш адамдын оозунан суу иче алат. Мен үйрөттүм аны. Түндө
Суу ичкиси келсе, көкүрөгүмө отуруп алат да акырын гана эринимди тырмалайт. Мына, ал ошондой акылдуу. Кызык, мындай келемишти мурун соңку көрбөптүрмүн. Алар адамга бир гана зыян жеткизет деп ойлочумун. Тамактарды уурдап, дүнүйө мүлүктү кемирет дейт элем. Бир адамдын бутуна тие турган гүлүчүн да кемирип таштаган экен. Кандай сонун белек. Досума рахмат айттым да, келемишти портфелиме жашырып, балдар үйүнө карай ашыктым. Тезирээк башка балдарды таң калтыргым келди. Бирок балдар үйүндө жакындаганымдан кубанычым суу сепкендей басылды. Бул келемишти алаарын алдым. Аны кайда сактайм? Бизге үй жаныбарларын кармоого уруксаат бербейт. Жада калса, мышыкка да уруксаат жок. Санитардык нормаларды бузат дейт. Келемишти кандайча бөлмөмө алып бармакмын? Менин сөзүмдү эч ким кулагына да кыстырбайт. Балдар үйүндөгү кубанычым коркунучка айланды. Тарбиячыбыз келемишти бөлмөдөн көрүп кала турган болсо, уруштун атасы ошондо болот. Ал менин кичинекей досумду көчөгө ыргытып таштайт. Эмне кылсам экен? Мына, бул жуп-жумшак нерседен айрылгым келбейт. Жарайт. Эмне болсо да көрөй жатармын. Байкатпай келемишти бөлмөмө алып кирдим. Бөлмөдөгү балдар таң калууларын жашыра албады. Кийип-кичине, кара көздүү, узун куйруктуу, аппак келемиш аларды көргөн жерден арбап алды. Мен болгон нерсени түшүндүргөн соң кичине өздөрүнө келди. Эч кимге айтпайбыз деп убадалаштык. Эми бул келемиш биздин орток, жакын, кичинекей досубузга айланды. Мектепке кетерибизде биз аны кичинекей шкафтын ичине жашырып салып кетебиз. Ага ашканадан тамакты да кезек-кезек менен алып келе турган болдук. Ал эми түндө уктаардын алдында кыдырууга бош кое беребиз. Ал кубана-кубана бөлмөнү кезип жүрө берет. Бөлмөнүн бир бурчунан экинчи бурчуна жүгүрүп, төшөккө чыгып, баарыбызга эркелей турган болот. Кээде жамынчыбыздын астына кирип кетип, бутубуздун үстү менен жүргөндө кытыгыбыз келип күлөбүз. Анын ар бир кыймылы, жүрүшү бизди кубандырды. Ошол түнү биздин тайпабызда такзим айжейдин кезеги эле. Ал киши жумушка келгенде тайпабызда тынчтык өкүм сүрөт. Ал кишиге баары жардам берүүгө тырышат. Ага өзгөчө себеп да бар. Сыналгыдан бир үй бүлөнүн тарыхы тууралуу кызыктуу сериал көрсөтөт. Күнү бою кызыктуу фильмдин кийинки сериясын көрүү үчүн кеч киришин күтүп жүрөбүз. Фильмди көрүү үчүн бардыгы сыналгынын алдына жыйналат. Бир нерсе күттүрөт. Кино 23:00 өтө кеч башталат. Ал күнкү режим боюнча бул убакытта биз уктап жатуубуз керек. Биздин түнкү тарбиячыларыбыз кезек менен алмашып турат. Флора эжей кезекчи болгондо сыналгыны канча көрсөк да болот. Такзим эжейди араң көндүрүүгө тырышабыз. Жок, деп колун көтөрөт ал. Мындай түнкү убакытта кандай кино көрмөк элеңер? Уктагыла. Эжей, биз өтө тынч отурабыз. Суранабыз, көрүүгө уруксат бериңизчи, деп кыздар аны көндүрүүгө тырышты. Балдар үйүнүн директору жакын жерде турат, деп терезени көрсөтөт. Тигине анын үйү. Бул жактагылардын баарын ал байкап отурат. Залдагы жарыкты көрө турган болсо, дароо коңгуроо кылып урушуп кирет. Жок, бул сунуш кабыл алынбайт. Уктагыла. Бирок фильмдин окуяларынын ичине кирип алган балдар оңой баш ийгиси келбейт. Жооп тез табылды. Мавлида Нургали кызы бүгүн Уфага кетти, деди бир бала. Директордун иш сапарларга көп чыгаарын тарбиячы билет. Ошондуктан
бир аз жумшара калды. Эгер силер бүгүн кеч жатсаңар, эртең мектепке тура албайсыңар. Турабыз. Жооп күтүп отурган балдардын баары бир ооздон айтты. Эгер бирөө таң эртең тура албай калса, анда кино көрбөй эле койсун, деп дагы бирөө сүйлөп калды. Көп сурангандан соң адатта Тагзима эжей макулдугун берет. Бирок биз анын алдында карыздар болуп калабыз. Ошондуктан анын тапшырмаларын аткарабыз. Баарыбыз аны угабыз. Ал күнү баары адаттагыдай жакшы болуп жаткан. Тагзима эжей бир нерсеге тынчы кетип, өзүн коёрго жер таппай жүрдү. Эмне болду? Деп сурадым. Сурабай эле кой. Уюма кыжалаат болуп жүрөм, деди ал терең күрсүнүп. Бүгүн эртең тууй турган убакыты келип калган эле. Эгер бүгүн түндө тууп салса, музоосу суукта калып калат. Үйдө эч ким жок. Сыртта чынында да суук эле. Кабатырлануунун жөнү бар. Тагзима эжей мага жакындады. Ильяс, экөөбүз биздин үйгө барып келеличи. Уюмду бир көрбөй тынчтана турган түрүм жок. Мен арине макул болдум. Анын үстүнө уктаардын алдында таза абада эс алуу да жакшы. Короого кирсек, оор дем алып уй жаткан экен. Тарбиячыбыз ичин кармап, аркасын сылап койду. Аяп турат. Мен жумушумду таштай албай турамын, деп терең күрсүндү. Эгер кетсек, уй түндө тууп калышы мүмкүнбү? Деп сурадым. Тагзима эжей эмне кылаарын билбей калды. Кайдан билесиң сен? Айтканың келип жүрбөсүн, деп кейиди. Эч качан малдарга караган эмесмин, бирок дагы ушундай уй тууп кала тургандай болуп, ички туйгум ошону айтып турат. Уй кандай болгондо да оор дем алып жатат. Акылдуу түр менен уйдун жанына келип, оң жак ичин, андан соң сол жак ичин сыладым. Кандай дем алып жатканын тыңшадым. Тагзима эжей, уйдун тууй турган убакыты анык жеткен экен, дедим нагыз кесипкөй адистерче. Чынбы? Ооба, мени ушундай айтты деп али эсиңизге алыңыз ушул сөзүмдү. О Аллам, эмне кылсам экен? Силерди да таштап кетүүгө болбойт. Сиз бизге алаксыбаңыз, үйдө кала бериңиз. Биз тартип бузбайбыз. Жарыкты өчүрүп, акырын гана уйкуга киребиз. А сиз эртең менен кезегиңизди өткөрөрдүн алдында келесиз. Тагзима эжей бир аз ойлонуп турду да макул болду. Бирок бул тууралуу эч ким билбеши керек. Өтүнөмүн. Антпесе, жумуш ордумду таштап кетип калганыма башымдан сылабайт. Балдар үйүнө бар демим менен жүгүрдүм. Кандай кубаныч десең, мен көзү ачык эмесмин. Уyu бүгүн туйбу, жокпу билбеймин. Бирок бир нерсени анык билемин. Биз түнү бою сыналгы көрөбүз. Ал үчүн асманга чейин секирип кубануунун кажети жок. Кинону көрөбүз да уйкуга киребиз. Ошол үчүн мен Тагзима эжейди үйүндө калууга үгүттөгөнүм го. Баары мен ойлогондой болду. Таң эртең бизди тарбиячыбыз ойготту. Жүзү кубанычтан балбыл жанып турат. Рахмат сага, Ильяс. Жонумдан таптап койду. Уюм тууду. Кантсе да. Адатта Тагзима эжей ашканадан эрте мененки тамакты өзү алып келип, бизге жеткирип берет. Ал ар бирибизге тамагыбызды бөлүп бергенде бизди киргизбейт эле. Кандай экенин билбеймин. Көмөк сурабайт эле. Бардыгы даяр болгондо дасторконго чакырат. Тагзима эжейдин кезегинде биздин тамактарыбыз абдан аз болуп чыгат. Нан бир кесимден гана берилет. Ал да өтө жука кесилген. Бир жагынан карасаң, экинчи жагы көрүнүп турат. Кашыктын учунда гана май берилет. Таңкы тамакты бир мүнөттө жеп алып, дасторкондон кардыбыз тойбой, ачуулуу түрдө турабыз. Жарайт, биз эптеп чыдарбыз, а денеси чоң Динар ушундан кыйынчылык көрөт. Ал бирөө жарым бир нерсесин жебей калтырып кетеби деп дасторкондон
эң соңку болуп турат. Эжей неге бизге өтө аз берет? Деп тарбиячыбыздан сурайбыз. Такзима эжейдин жообу даяр турат. Бергенге рахмат айткыла. Өзүңөр табыш тапкан кезде тойо тамак жей турган болосуңар. Бир жолу таңкы ашка алма таратты. Такзима эжейдин кезеги боло турган. Келсек, алмалар алдыбызга экиге бөлүнүп, бир бөлүктөн гана коюлган экен. Көңүлүбүз түшүп кетти. Мындай болушу мүмкүн эмес. Жемиштер бизге ансыз да сейрек берилет. Эми мына экиге бөлүнүп, бир бөлүгүн гана сунган. Алманы бөлбөй, бүтүн берсе да болот эле, деп Амилия өзүнүн каршылыгын билдирип калды. Калгандары каршы сөз айтууга батынышпады. Антчы болсо, кезегинде Такзима эжей сыналгыга жакындатпайт. Амилия гана сөзүн ары карай улантты. Эч качан тойгончо тамак ичпейбиз, деди ал эрдинч жүрүп. Нан да өтө аз. Жеген кезде тилиң менен сезе да албайсың. Мышыктарга да бизден көбүрөөк тамак берилет чыгар. Такзима эжей эч нерсе укпагандай кейип менен идиш аяктарды жыйнаштырып жүрөт. Биз башыбызды көтөрбөстөн жеп отурабыз. Тезирээк жеп болуп, мектепке карай жүгүрүү керек. Бүгүн боткобуздун тузу ким болуп калыптыр. Динар туз издеп шкафты ачып калды. Такзима эжей аны байкабады. Шкафтын эшиги ачылып калды эле, андан топурап алмалар төгүлдү. Уннас ага, кызык, бул кимдин алмалары болду экен? Деп Динар таң калганынан катуу сүйлөп жиберди. Андан кийин шкафтын башка эшиктерин ача баштады. Бир нерсе издеп жүргөндөй. Бул жерде нан да көп экен? Деп кубанып кетти. Бардыгыбыз эч нерсе түшүнбөй унчукпай калдык. Ошол убакта Динарга ачууланган тарбиячы тап берди. Тойбогон карга, ал жактан эмне издеп жүрөсүң? Башыңды тыкпаган жериң жок? Биз маселенин эмнеде экенин билип койдук. Чурочуу башталып кетти. Демек тарбиячы биздин тиешебизди өзүнө алып калып жүргөн. Нандарыбызды да алып калып жүргөнбү? Амилия ордунан атып туруп, чачылган алмаларды жыйнай баштады. 5, 6, 10 деп Амилия үн чыгарып санады. Сыналгы көрүү тууралуу оозуңарды да ачуучу болбогула. Көрсөтөм эмес сыналгыны. Такзима эжей бизди урушуп чыгып кетти. Бул окуя күнү бою оюмдан чыгаар эмес. Кандай чамындай болду. Такзима эжей андай адамга окшобойт. Балким, ал бизге кийин алманын калганын бөлүп бергиси келген чыгар. Динар баарын билдирди. Анын үстүнө Амилия өзүнүн сөздөрү менен отко май куйду. Калган алмалардын бөлгүн кийин бизге таратып бергиси келген Такзима эжейдин бул ниети чын болсо, биз Такзима эжейди ыңгайсыз абалга калтырган экенбиз. Иренжитип алган сыяктуубуз. Балдар үйүнөн анда-санда азык-түгүлүктөрдү алып чыга турган кызматкерлер баарын укканбыз. Бирок алар ашканада жумуш иштегендер болсо керек. Анын үстүнө алар ашкандарды алышы мүмкүн. Бирок ар бир балага бөлүнгөн үлүштү кантип бөлүп алып калууга болот? Эртең мененки, түшкү, кечки тамактарды ар бир балага бөлөк-бөлөк салып берет. Ойлонгонумдан мурунку өткөндөрдө эсиме түштү. Бир жолу кечки ашкана кызматчыларынын бири Динар экөөбүздү өзүнө чакырды. Балдар, буларды мага үйгө чейин жеткирүүгө көмөктөшүп жибергилечи, деп биздин колубузга 2 пакет карматты. Өзүнүн колунда дагы ошондой 2 пакет бар экен. Алып жүрүү өтө кыйын болду. Манжаларыбыз уюп, колдорубуз ооруп кетти. Ыбырсып жүрүп, бир колубуздан экинчи колубузга алмаштырып жүрүп жеткиздик го. Айтор жардамдашканыбыз үчүн алкышын айтты. Рахматын билдирип, алакандарыбызга уучубуз толо тургандай конфет салды. Ошол кезде кандай гана бактылуу элек десеңчи. Ошол күнү
Кечки тамак кезинде бизге дал ошондой конфет таратты. Бирок бир даанадан гана. Полго шашылып түшкөн алмалар көз алдымда али эмне кыларын билбей калган Такзим эжейдин көрүнүшү турат. Ошондо ал биздин үлүшүбүздөн өзүнө алып калып отурганбы? Жок. Башка канча түрдүү ойлор келе берет. Ооба. Такзим эжей кээде абдан катаал, бирок ал мындай айлакер эмес. Эгер дурустап сурасаң, түнкү бир окумга чейин сыналгыдан кино көрүүгө уруксаат берет. Чындыгында бир аз жалынып суранышыбыз керек. Эч нерсе эмес. Эгер дароо эле уруксат берип койсо, кызыксыз да болот. Кандай болсо да Такзим эжей жакшы адам. Кайдагы жок, бир алмалар үчүн анын жүрөгүн жараладык. Ал күнү тайпадагы баарыбыз өз өзүбүз менен сүйлөштүк. Биздин ыңгайсыз кылыктарыбыз үчүн сааркы аш үстүндө кечирим сурай турган болуп келиштик. Арийне, Амелия, мен Динар бизге узак каршы болду. Өзүбүздөн кечирим сурасын. Мен анын алмаларын уурдаган жокмун, деп Динар кесе сүйлөдү. Ал тууралуу ошондой жасайт деп укчу элек, эми өз көзүбүз менен көрдүк, деп Амелия да кубаттай кетти. Кантсе да баарыбыз экөөнү ойлорунан кайтардык. Такзим эжей өз кезегине жумушка келгенинде бизге нааразы түрдө кирди. Бизге катуу иренжигени билинди. Сиз бизге иренжибеңизчи, өтүнөбүз, деп аңгемени баштадым эле, тарбиячы дароо шарт ачууланып: "Кеткиле, ачууландырбагыла мени, асты үстүмө түшө бербегиле." Такзим эжей, биз атайын жасаган жокпуз го, деп ага иренжип жүргөн Амелиянын өзү акырын сүйлөдү. Билебиз го, ал алмалардын сизге кереги жок. Нан менен майды да бизге кийинчерээк беремин деп шкафка салып койгон болсоңуз керек. Бул сөздөр да Такзим эжейдин ачуусун баспады. Тескерисинче, ал мурункудан бетер ачууланды. Карасаң буларды, ал аздай мени керекере кылышат. Эмдегиче бүткүл балдар үйүнө силердин тамактарыңарды уурдап жүрөт деп жайып жиберген чыгарсыңар. Болду, көзүмө көрүнбөгүлө. Жок, ал эмне дегениңиз? Дедим мен. Андай эмес, эжей. Жакшылыкты түшүнбөйсүңөр. Эми эч качан сыналгы көрөлүчү дебегиле. Оозуңарды да ачпагыла, деп тарбиячыбыз сөөмөйүн көрсөттү да чыгып кетти. Ары карай аңгемени улантууга мүмкүн болбоду. Эх, Динар, неге гана ал шкафка бара калдың экен? Башыбызга канча кыйындык келе калды. Кечинде кезектеги сериянын уландысын көргүбүз келип турат. Жок, болбойт, деп Такзим эжей дароо каршы болду. Эми мага кандай карасаңар, мен да силерге ошондой караймын. Дароо азыр жаткыла. Тарбиячы кыйкырып барып, сыналгыны токтон ажыратып таштады. Эми эмне кылабыз? Бөлмөлөрүбүзгө тароодон башка амалыбыз калбады. Аттан, деген жаныңды титиреткен кыйкырыктан ойгонуп кеттим. Башка балдар да төшөктөрүнөн атып турушту. Баарыбыз залга не болгонун билүүгө жүгүрдүк. Жардам бергиле, куткаргыла, өлдүм, деп үстөлдүн үстүнө чыгып алган Такзим эжей кыйкырып турат. Чачтары жайылып кеткен. Бизди көрө салышы менен добушун андан ары күчөттү. Жардамга, ал ушул эле жерге жашырынды. Тарбиячы дирилдеп турат. Түрү өрт өчүргөндөй. Жүрөгүбүз жарылаардай болуп турабыз. Анын түрүнөн баарыбыз коркуп калдык. Не болду, эжей? Уйкудан турган балдар өздөрүнө өздөрү али дурус келе албай, эмне болгонун билүүгө тырышууда. Такзим эжейдин үстөлдөн түшкүсү да келбейт. Төмөндө аны уулу жылан күтүп тургандай. Ыйлап туруп бизге бир нерсе түшүндүрүүгө тырышты.
Ал Жексур ушул жерде. Жаңы гана көрдүм. Ким сизди коркуткан? Такзема эжейдин өзүнө келтирүүгө тырышкан Амелия акырын барып анын колунан кармады. Келемиш, бизде келемиш пайда болуптур. Тарбиячынын сөздөрүнөн соң ичим муздап кетти. Менин келемишим. Тынчсызданганымдан билдирбөө үчүн бөлмөгө жүгүрүп кеттим. Кичинекей шкафымдын эшигин ачтым эле, келемишим жок экен. Уктаардын алдында биз бөлмөбүздүн эшигин жаап койчубуз. Балдардын бири түнү чыкканда эшикти жабууну унутуп кеткен окшойт. Келемиш ошондо чыгып кеткен. Кайрадан залга чыктым. Балдар Такзема эжейди курчап алышыптыр. Анын кыйкырганына биринчи кабаттын кароолчусу да келип жеткен экен. Ал тез жардам чакырыптыр. Такзема эжей жүрөгүн кармай отуруп, өкүрө ыйлап, дарыгерге көргөнүн айтып отурду. Кан басымы жогору. Жүрөгүндө маселе бар. Инфаркт албасы болду, деди дарыгер. Уктап жатсам, бир нерсе менин эрнимде тырмалап жатыптыр. Өксүп отуруп, Такзема эжей айтып берди. Көзүмдү ачсам, чоң келемиш. Көкүрөгүмдө отурат. Мүмкүн сизге ошондой элестегендир. Деп аны дарыгер тынчсыздандыргысы келди. Мүмкүн ал мышык болсо керек. Эмне? Мени мышыкты келемиштен ажырата албайт дейсиңби? Деп аптыгып, тарбиячы кайрадан катуу ыйлай баштады. Бул балдар үйү куруп кетсин, башыма бале болду. Такзема эжейди тез жардам шаарга алып кетти. Саат таңкы 4 болду. Көпкө чейин уктай албадым. Эмне болгонун билген балдар каткырып күлүп, уйку бербеди. Бул эмне деген келемиш? Бул жерге эмне үчүн келдим экен? Фаяз белегин берип туруп, келемиштен ооздон суу ичкенди жактырарын айткан эле. Байкуш, суу ичкиси келген го. Арине. Ошондо тарбиячы чоочуп кеткен го. Дагы Такзема эжейдин жүрөгү жарылып кетпегени жакшы болуптур. Бардыгы жаткан соң, мен акырын гана келемишти таап алдым да кичинекей шкафка бекитип койдум. Бул келемиштин меники экенин биле турган болсо, мага оңой болбойт. Белекти кайтадан кайтарып берүүгө мажбурмун. Таң эртең белекти мурунку ээсине алып барып бердим. Балдарга бул тууралуу эч нерсе айтпоосун сурандым. Такзема эжей ооруканада 2 апта жатты. Балдар үйүнө андан соң келген жок. Өз өтүнүчү менен жумуштан бошоду. Бул балдар өздөрү келемиштен бетер. Ушулардын жанына ошондуктан да келемиштердин тобу жыйналат. Эч качан бутун баспасын бул жерде. Деп Такзема эжей документтерин алып кетти. Ушинтип Такзема эжей жана келемиш менен кош айтыштык. Ууру. Быйылкы жылы жайкы лагерде жай баракат дем алуунун сааты чыкпады. Биздин бир калыптуу өмүрүбүздө капыстан күтүлбөгөн окуя болду. Лагердин күзөтчүсүнүн буюмдары жоголду. Бирөө анын бөлмөсүнө кирип, макиси менен 1000 рубльди уурдап алыптыр. Бул жерде дем алып жаткандар көп. Бизден башка шаардык балдар бар, башка райондордон келген балдар да көп. Бирок уурулук болду дегенде эң биринчи кезекте бизге, балдар үйүнүн тарбиялануучуларына шек жаралат. Күнөөлүү таппай турган болсоңор, өз балыңар өзүңөргө, деп күзөтчү догуруна сөйлөдү. Силер гана бул жерде шимшиленип жүрөсүңөр. Башкалар бул жерге келбейт. Биздин тарбиячыбыз Рафисага өзүн коерго жер таппады. Кандай болсо да биздин тартибибизге бул жерде ал жооп берет. Эгер иш билинип калса, биринчи кезекте ошол суралат. Балдар үйүнүн директору менен лагерь башчылыгы аны балдарга жакшы карабаганы үчүн жоопко тартат.
Рафис ага бизге бөтөн эмес. Мурун ал өзү да ушул балдар үйүндө тарбияланган. Азыр шаарда орто окуу жайында окуп жатат. Жайкы убакытка аны бизге тарбиячы болууга жиберген. Директор Мавлида Нургали кызы тажрыйбалуу тарбиячыларды эмес, балдар үйүнүн мурунку тарбиялануучуларын жиберет. Ага өзгөчө себеп бар. Биринчиден, Рафис ага биз менен тез тил табышып кетет. Экинчиден, балдар аны сыйлайт, андан кичине коркот. Эгерде каталык жасап койсоң, ордуна кое билет. Анын балдар үйүндө бейформал лидер катары даңкы чыккан мезгилдер али унутула элек. Оорулук тууралуу кабарды Рафис ага көңүлсүз кабыл алды. Тез арада биздин баарыбызды жыйнап алды да ооруну табууну тапшырды. Издөө башталды. Бөлмөлөрүбүздү астын үстүн кылып издедик. Ар кимибиз суракка алындык. Чөнтөктөрүбүз, баштыктарыбыз текшерилди. Бирок эч пайда болбоду. Маки да, акча да табылбады. Бул тинтүүлөрдө Динар өзгөчө берилгендикти көрсөттү. Ар дайым тарбиячынын жанында айланчыктап жүрдү. Балким Динар анын алдында өзүн көрсөткөсү келдиби, мүмкүн чынында эле болгон окуяга жан дили менен күйүп бышып жаткандыр. Мурун Динар Даяндын оң колу болгон эле. Ошол кезде анын көп жаман иштерин көргөн элек. Кечке чейин оору табылбады. Ошондуктан биз ал буюмдарды лагерге келген башка балдар оордады деген ойго келдик. Эмне? Бир гана балдар үйүнүн тарбиялануучулары уурдайбы? Бир нерсе боло калса болду, бизди күнөөлөп чыга келет, деп балдар ызаага буулукту. Анын үстүнө бул күзөтчү өзүнүн жеке буюмдарына сак боло албаган. Ал кандай күзөтчү? Өзүнө керекпи? Буюмдарын өзү издеп таап алсын. Бир нерсе болсо болду, бизге, балдар үйүнүн тарбиялануучуларына күнөө арта салат. Бирок биз корутунду жасоодо ашыккан экенбиз. Эртеси баарыбыз уккан жаңылыгыбыздан нес болуп калдык. Оору табылган экен. Ал балдар үйүнүн Альберт деген баласы болуп чыгыптыр. Өзгөчө берилип жүргөн издөөчү Динар бүгүн таң эрте жоголгон Макини Альберттин жаздыгынын астынан таап алыптыр. Түшкү тамактан мурун имаратка тарбиячы баарыбызды жыйнады. Эч ким калып калбады. Өспүрүм балдар да, кичинекейлер да келди. Эч ким калып калбады. Өспүрүм балдар да, кичинекейлер да келди. Баары орундарына турган соң тарбиячынын бөлмөсүнөн Альбертти алып чыкты. Бирөөлөр аны көрөр менен күлүп жатты. Эми бирөөлөр ышкырык алды. Сөгүнгөн сөздөр менен кыйкырык угулуп турду. Бала катуу коркконунан токтоосуз ыйлап турду. Ыйлай бергенинен бети шишип кетиптир. Аны урган да болушу керек. Беттеринде тактар пайда болуптур. Альберт башын төмөн түшүрүп, көзүн көтөрбөстөн турат. Ал эң алгач ушундай соттон качып кетүүнү ойлоп турган болушу керек. Мына балдар, оору табылды. Бул биздин адал, таза атыбызга доо кетирди. Тарбиячынын ушул сөздөрүнөн кийин чурочу болуп кеттик. Келемиш. Топтон бирөө кыйкырып жиберди. Муну экинчи жолу уурдабай турган кылып жазалообуз керек. Эмне деген уятсыз? Эч нерсе болбогондой жүргөн эле го. Ошонун кесиринен баарынан шек санадык. Өзүм бир аздан соң башына таяк ойнотомун. Мен алба. Альберт шамал болгондогу көк теректин жалбырагындай дирилдеп турат. Ал өзүн коргоп, күнөөлүү эмес экендигин далилдегиси келди. Бирок аны эч ким укпады. Тескерисинче, андан бетер тарбиячы аны ачууга буулуктурду. Оозуңду жап! Рафис ага анын кулагын толгоп жиберди. Альберт өкүрүп ыйлап кирди. Сен экениңди баары билет, күбөлөр да бар, деп Динар сөзгө аралашты.
Кече гана анын сагыз чайнап жүргөнүн байкаганмын. Арам тамак неме. Акчасы болбосо аны кантип сатып алат? Ал карагайдын сагызы болчу. Мен ошону чайнап жүргөнмүн, деп Альберт башын көтөрбөстөн сүйлөдү. Жалган айтууну кантип үйрөнүп алгансың? Жалганга да чебер экенсиң. Мен өзүм көрдүм. Чайнап жүргөнү ак сагыз болчу, деп Динар болбоду. Анын сөзүнө баары бирдей ишенди. Ошондо ууру Альберт болуп чыккан го. Динар анын ак сагызды чайнап жүргөнүн көрүп калган го. Азыр Альберт эмне айтса да ага ишеним жок. Мындай тынч жүргөн баланын бирөөнүн буюмуна көз айланканы кандай болгон? Кандай ыңгайсыз окуяга туш болдук? Тарбиячы оор күрсүндү. Адамдардын көзүнө түшүүнүн өзү уят. Башка балдар бирөөнүн чөнтөгүн аңтарууну ойлобойт да. Силерге эмне жетпейт, Рафис ага? Бир адамдын кылыгы үчүн бизди андай күнөөлөбөңүз, деп Амелия каршылык көрсөттү. Тарбиячы ары карай сөзүн улады. Мындай уурулардын башынан сылабайбыз. Бул окуя бардыгы үчүн сабак болсун. Мурунку замандарда ууруларды өтө оор жазага тарткан. Билесиңерби? Биринчи ирет уурдаса, манжаларын чапкан. Дагы да келээрки жолу уурдаса, колун кескен. Мына сага, Альберт. Эми бир манжаң менен кош айтышасың, деп арткы катардан бирөө катуу унчукту. Баары дуу күлдү. Ортодо турган күнөөлүү жан ан сайын бакырып ыйлап жатты. Мен Альберт үчүн башка жаза ойлоп таптым. Тарбиячы пакеттен картон менен кара фломастер алып чыкты. Бул буюмдар эмне үчүн керек экенин али эч ким түшүнгөн жок. Балдар жакындап келип тарбиячыны айлана курчап турду. Бирөөлөр кызык көрүп секирип жүрөт. Рафис ага чоң тамгалар менен "Мен уурумун" деп картонго жазды. Балдар жип таап ап келди. Жанагы жазуу жазылган картон Альберттин мойнуна илинди. Андагы жазууну көргөн Альберт абдан катуу өкүрүп ыйлап жиберди. Керемет жаза ойлоп тааптыр, деп балдар кубатташты. Ха-ха-ха, ууру. Акча менен маки уурдап алган. Эми ошондой жүрсүн. Башкалары билип жүрө турган болот. Бөтөн адамдын буюмдарын уурдаган ошондой. Көрсүн эми. Ошол жазуу менен 2 күн жүрөт, деп тарбиячы сөөмөйүн кезеди. Эгер алып таштасаң, андан бетер оор жаза колдонобуз. Силер, балдар, анын бул картонду мойнунан чечпөөсүн карап жүргүлө. Ашканага да ушундай бара турган болобу? Деп Динар күлкүсүн баса албай туруп сурады. Ооба, уктаган убактында да чечпей турган болот, деп тарбиячынын өкүмү чыкты. Жыйналышты аяктады деп жарыялады да балдар туш тарапка тарашты. Көп балдар Альберттин жанынан өтүп бара жатып кордоого тырышты. Бирөө чачынан тартып кетти, бирөө колу менен нукуп артынан тээп кетти. Эми бирөө алдынан атып чыгып, "Мен уурумун" деп мазактап жатты. Рафис ага эмне кылаарын билбей турган Альбертти кууп жиберди. "Кет, көзүмө көрүнбө." Альберт жүгүрө жөнөдү эле аны Динар кууп жетип аркасынан бир тепти. Ууру мындай оор соккудан бутуна тура албай калып, алдыга учуп түшүп, бир нече ирет айланып түштү. Бирок бир ооз сөз айтпады. Ордунан туруп алды да ары карай жүгүрүп кетти. Бул окуядан соң Альбертке тынчтык бербеди. Эрте мененки көнүгүүгө ал ошол мойнундагы жазуу менен барды. Ашканага да ошондой барды. Ар кимиси ага бир нерсе жасап калууга тырышты. Кашык менен башынан уруп калды. Бирөөсү компотуна манжаларын батырды, нанын тартып алды. Балдар үйүнө катышы жок балдар болуп жаткандарга таң калып карашты. Бирөөлөр аянычтуу көз менен караса, бирөөлөргө кызык болду. Альберттин күнөөлүү башы төмөндөй берди.
Ал эч ким менен сүйлөшпөдү. Суроолорго жооп бербеди. Ал ушундай жаман жазуудан кубана кутулат эле. Бирок бардыгы тарбиячыга жагуу үчүн анын жазууну чечпөөсүн аңдып жүрдү. Анын үстүнө кези келгенде баары Альбертти төмөндөтүп, басынта берди. Ооруну ким жактайт эле? Баары ага анын өзү күнөөлүү дешти. Үчүнчү күнү Альберт жок болуп кетти, качып кетти. Баары уктап жатканда имараттан акырын чыгып, качып кетти. Эч кимге эч нерсе айтпады. Арийне качып кетет, деди бирөөлөр. Анын чөнтөгүндө 1000 рубль барго? Ууру акчаны кайтарган жокко. Сыртка барып, таттуу, даамдуу тамактарды жегиси келген чыгар. Бүтүндөй лагерге атагы чыккан уурунун качышы биздин жашоону курчута койду. Дүрбөлөңгө түшкөн кумурсканын уяасындай баарыбыз жүгүрүп кеттик. Ошол күнү балдар үйүнө коңгуроо чалынды. Милиция чакыртылды. Погон таккан ага узак убакыт бизди суракка алды. Кайда бараарын айтпадыбы? Туугандарын билесиңерби? Ал кача тургандыгы тууралуу айттыбы? Ушундай суроолор бардыгыбызга берилди. Ушул жетишпей жатты эле. Ачуудан кыпкызыл болуп кеткен тарбиячыбыз урушуп жүрөт. Колума түшсөң, чиркин, бутуңду тушаар элем. Бир аптадан кийин Альбертти кармап алып лагерге алып келди. Ал кошуна райондогу апасына качып кеткен экен. Бул аралык 100 чакырымдай жер. Мындай алыска качып кетүү үчүн кандай жүрөк керек десеңчи? Эч нерседен коркпоо керек. Эч ким көрбөй турганда аны менен сүйлөшүп үлгүрдүм. Эгер жаныбызда бирөө жарым болгондо Альберт мага ишенбес эле. Мен анын былтыр мектепти бүтүргөн агасы менен дос болчумун. Ошондуктан болсо керек, ал мага ишеним менен карап, унчукпай койбоду. Сен ал жака кандай жеттиң? Деп сурадым. Башында жөө жүрдүм. Мени көрүп калбасын деп, күнү бою токойду аралап жүрдүм. Ичимен таап алат деп корктум. Түн киргенин да билбей калдым. Андан кийин кайың дарагынын түбүнөн үйчө жасап алып, ошол жерде уктап чыктым. Таң эрте жолдун боюна чыктым. Келе жаткан машинаны токтоттум. Алар мени айылга чейин ап келип таштады. Мына сага жакшы болгон экен. Сен эмне жедиң? Кардың ачкан чыгар. Кайда? Жайда адам ач болчу эле. Токойдо жемиштер өтө көп экен. Баланын сырткы түрүнөн үйүндө ага эч кимдин өзгөчө көңүл бөлбөгөнү байкалат. Кийимдер кир, тырмактары өсүп кеткен, чачтары жуулбаган. Апаң сен барганда кубанып калса керек, деп баланы бир сергитип коеюн дедим. Альберттин түрү өзгөрүп кетти. Көзүн менден алып качып, башка жака бурулду. Жок, деп оор күрсүндү. Үйгө келгенимде адамдар толуп жүрүптүр. Апам мас экен. Жегенге эч нерсеси жок. Туугандарыма барууга туура келди. Апам менин келгениме кубанбады. Ага баары бир болду. Үйдө ошончо жаман болсо, анда неге качтың? Бул жерде жок дегенде тамак берет, кийиндирет. Анда мен ач болсом да жаным тынч. Эч ким ренжитпейт, мазактабайт. Өзүң бей, өзүң кожо. Билесиңби, Ильяс ага, мен бул жашоодон чарчап кеттим. Кээде өмүр сүргүм да келбейт. Күндө сүргүн, иренжүү. Менин эң сүйүктүү убактым түн. Түшүмдө гана чынында бактылуумун. Жүгүрөмүн, күлөмүн, ойноймун. Жумуктогудай баары жакшы. Бардыгы бактылуу. Муң кайгы жок. Ошол себептен уйкудан да тургум келбейт. Коркомун. Уйкудан турган соң мүлдө башка өмүр башталат. Чарчадым. Уурдабаганыңда мындай жагдайга туш болбос элең. Ал майки неге керек болду сага? Сен өзүңдүн аброюңду ошо менен булгап алдың. Альберт дароо кыпкызыл болуп кетти да ыйламсырап: Ильяс ага, эмне? Сен да ошого ишенип жүрөсүңбү? Мен эч нерсе уурдаган жокмун.
Бала башын төмөн түшүрүп алып, бөлмөдөн жүгүрүп чыгып кетти. Али ууру Али качкын Альбертке көрбөгөндү көрсөттү. Рафисага аны эч кандай жазасыз калтырса, башка балдар өздөрүнө баар болот деген ойлоосу мүмкүн. Балдар тарбиячынын артынан калбай жүрүп, ууруга эмне болот деп сурашканын койбоду. Эми бардыгына сабак болуу үчүн жазалоо зарылчылыгы туулду. Анын үстүнө кайта-кайта тарбиячынын айланасында үйрүлүп жүргөн балдар да жөн балдар эмес. Жаман бир нерселерди ойлоп таап, башкаларды да ошого илештирет булар. Альбертке кезектеги жазаны ким ойлоп тапты экен билбеймин, аны лагерден жөндөн-жөн жибере коюшпады. Балдар анын мойнуна ууру деген жазууну кетпей тургандай кылып, ийне менен жазып коюшту. Керектүү нерселерди кайдан алабыз деп башта катырышпады. Жөнөкөй ийне менен калемсаптын жашыл сыясы жеткиликтүү болду. Ийнени жашыл сыяга малып алып, ошол оор сөздү эми Альберттин денесине жазды. Балдар үйүндө денеге ийне менен сүрөт тартуу, жазуу жөн гана нерсе болуп эсептелет. Бир топ балдар өзүнө жасатып алат. Бул иш боюнча арабызда чеберлер да бар. Балдар аларга өздөрүнүн эски кийимдерин берүүгө, алмаларын белек кылууга даяр. Адатта көкүрөккө жакшы көргөн кызынын атын, колго өзүнүн туулган жылын жаздырышат. Бирөөлөр балдар үйүндө болгон жылдарын жаздыртат. Ажыдаар, жылан, карышкыр, ушул сыяктуу сүрөттөр да кездешет. Тамеки чеге турган, мушташа турган балдар үчүн ийне менен денеге сүрөт тартуу, жазуу өзгөчө мактаныч, кадыр-барк, аброй болуп эсептелет. Альбертке жазылгандай жазууну мен алгач көрдүм. Бул жазуудан ал күндөрдүн бир күнүндө кутула алар бекен. Ошол окуядан соң Альберт эч ким менен сүйлөшпөй турган болду. Ал почтага тез-тез барып, өзүнүн алыс туугандарына кат жиберүү менен алектенди. Жаңы жылдын алдында ага апасынын туугандары келди. Алар Альбертти асырап алууга бел байлаган экен. Анын кандай кубанганын көрсөңүздөр го. Ошодон баштап мен Альбертти көргөн жокмун. Мойнундагы жазууну да убакыт өтүп унутуп калдык. Келээрки жылы биз дагы жайкы эс алууга лагерге бардык. Бул жолу мен шаардык бир бала менен достошуп алдым. Ал былтыркы жылы да келген, бирок ал кезде биз аны менен жакын болгон эмес элек. Силер балдар үйүндө болсоңор да жакшы өмүр сүрөсүңөр, деди ал кызыга карап. Неге андай ойлойсуң? Силер жайкы лагерге келгениңерде баарыңарга акча берет. Дүкөндөн эмне кааласаңар, ошону сатып алсаңар болот. А мага апам акча бербейт. Мен таң калдым. Эмне деп турасың? Бизге ким акча берет? Чынында да соңку ирет качан колума акча кармаганым эсимде жок. А бул баланын эмне тууралуу айтып турганы белгисиз. Өзүм көргөн соң айтып турам. Эмне көрдүң? Былтыркы жылы силердин бир балаңар дүкөнгө барганда мени өзүнүн жанына ээрчитип алды. Биз дүкөнгө киргенде сатуучуга 1000 рубль кармата салды. Мындай байлыктан көзүм алакандай болуп кетти. Балдар үйүндө ар бирибизге ушунча акчадан керек жарактарыбызга деп берет, деп мактанды ал. Мен эмне дээримди билбедим. Оозум ачылып отуруп калдым. Ошондон кийин аңгемени улай турган күч-кубат жыйнап, суроо салдым. Ал бала ким эле? Динар.